Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ак Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, мына бүгүн 29-июль 2020 жылдын 29-июлү шайлоо өнөктүгүнө саналуу 2 ай гана убакыт калды. Бизди саясий жактан чоң өзгөрүүлөр күтүп турат. Ушул шайлоо өнөктүгүндө өзүбүз кайдыгер болуп четте карап турбай, өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жакын адамды шайлап, өзүбүздүн көңүлдөгү нерсени кылышыбыз керек жана ошол биз ойлогон нерседен кандайдыр бир акчанын же башка нерсенин кызыкчылыгын көздөп, ошол өзүбүздүн оюбуздан тайып кетпешибиз керек. Ошол саналуу күндөр калган шайлоого биз өз көз карашыбызды так жана туп-туура кылып барышыбыз керек да, достор. Менин бүгүнкү айта тургандыгым ушул. Мен өзүм кайсыл багытты карманамын, кимдерди колдоймун, ошолор жөнүндө ачык сүйлөшөлү. Эми сиздерде дагы кызыгуулар болушу мүмкүн. Анткени мага комментарий жазганыңарда сен мындай эле адамсың, анан мынтип жатасың дегендей болуп. Эми рахмат сиздердин кандай пикир жазганыңыздарда дагы менин каналыма кирип, менин каналымды көргөн адамдардын баарына мен ыраазычылык билдиремин жана ушул жерде мен өз көз карашымды ушул шайлоо өнөктүгүнө карай кандай милдеттерди мен өзүмө жүктөп, ушул каналым аркылуу ушул милдеттерди аткарарымды сиздерге айтып коеюн, достор. Мен ушул шайлоо өнөктүгү акыркы бир менин үмүтүм, мындай өтө эле акыркы эмес, мындан башка дагы Кудайым өмүр берсе күрөш уланат. Бирок ушул шайлоо өнөктүгүндө биздин тагдырыбыз, кыргыз элинин тагдыры чечилиш керек. Революция жолу менен эмес, чаң тополоң салып, жанагындай дүкөндөрдү, базарларды тоноо, ушундай будуңчаң, ызы чуу жолу менен эмес, биз цивилизациялык, эволюциялык жол менен ушул шайлоодо өзүбүздүн активдүүлүгүбүздү көрсөтүп, бүт күчүбүздү көрсөтүп, өзүбүздүн тартиптүүлүгүбүздү көрсөтүп, өзүбүз каалаган адамды шайлашыбыз керек. Мен силерге айтпаймын, сен муну шайла, сен аны шайла деп. Мен бирок өзүмдүн көз карашымды карманамын. Мен ушул жерде өзүмдүн каналым аркылуу, мисалы үчүн, мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдоймун 100%. Мындай. Ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровка мындай штаттан сырткаркы пиар менеджер катары мен өзүмдү ушул каналым аркылуу пиар менеджер сыяктуу бир алып барамын да. Себеби пиар менеджер деген кандайдыр бир адамдын имиджин, ошонун зоболосун түзүп, ошону кандайдыр бир алдыга сүрөп кеткен адамды пиар менеджер деп коебуз. Мен ушул өзүмдүн каналымда ачык эле айтып коеюн. Ушундай пиар менеджерлик багытта кетемин да. Бирок силер ойлобогула, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду эле пиарлап, башка адамды пиарлабай, мындай бир багытта кетет экен деп. Мен өз көз карашымды айтып коеюн. Мен мисалы үчүн жаштарды абдан колдоймун. Ушул бүткүл жаштар партиясынын лидери мына Чыңгыз Капаровдун ушул багытын, ушунун жолдорун туура деп эсептеймин. Тилек Токтогазиевди абдан колдоймун. Ошондой эле ушул Жанар Акаевди Атамекен партиясында кирип кетишти. Ырыскелди Момбековди, дагы айта берсе көп, Камчыбек Ташиевди, ушуларды колдоймун. Бирок мен ошол колдогон адамдар өткөнкү берүүлөрүмдө дагы айтканмын, бири менен биринин кандайдыр бир ымаласы келбей, саясий көз караштары башка болушу мүмкүн да. Бирок мен ушуларды кандай болгон учурда дагы баарын чогуу колдоймун. Бирок өзүмдүн каналым аркылуу эң басымды ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун жеке бейнесине, персонасына менин өзүмдүн милдетимди, достор, мен өзүмдү сынап көрүүнү, мен ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ийгиликке жетерине сөзсүз ишенемин. Ошол ишенимди көргөзүү менен ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун кандидатурасын, ушунун бейнесин, жакшы жактарын алдыга сүрөп, элге тааныштырып, кандайдыр бир керек болсо мындай элдерге үгүт
иштери сыяктуу дагы нерселерди жүргүзөмүн да ушул каналым аркылуу. Бирок ошону менен эле катар мен башка адамдарды деле ошол жанагы айтып кеткен адамдарды деле ошолорго деле голос беришиңерди каалаймын. Анткени мен буларды жалпы түрүндө, бул менин өзүмдүн көз карашым, менин каналымдын багыты, ушулар кандайдыр бир деңгээлде кыргыз элин өзгөрүүгө алып келет деп ойлоймун да достор. Эми ал силер кандай ойлойсуңар мен билбеймин, бирок башка партиялардан мен мисалы үчүн өзүм ушул туура деп эсептеген партияларымды сөзсүз түрдө айтып, каналым менен мына саналуу 2 ай гана убакыт калды. Эми мындан кийин биз темпти кармап, ушул көз караштарыбызды түздөп, орустар айтмакчы фокус внимание деп коет, баягы көңүлдүн борборун ошол өзүбүздүн көңүлдөгү адамыбызга буруп, ошонун негизинде иш алып барышыбыз керек да, эгерде биз активдүү ушул жакшы заманга жете турган болсок. Андан кийин пассивдүү болуп мурдакыдай эле боло берсин, эч кандай өзгөрүү болбойт, баары жакшы болот, кыйрап сонун болот деп көз караштарды карасаңар, анда өзүңөрдүн ишиңер да. Мындай өзгөрөм, мен башка бир нерселерди кылабыз, жакшы замандарга жетебиз десеңер, анда ал дагы өзүңөрдүн ишиңер. Эмне себептен мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдоп жатам? Анткени дагы айта кетейин, ушул башка кандидаттардын ичинен ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров абдан эле мен даяр деп ойлоймун. Себеби көптөн бери саясатта келе жатат, башка нерселер болуп жатат. Бул алдыдагы күрөшкө, Кыргызстанды оңдоп кетүүгө мен толук даяр деп эсептеймин да. Андан кийин дагы бир айта кетчү достор, силер азыр шайлоо өнөктүгү биз парламенттик шайлоо болуп жатат да. Анан эле мен мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө айтсам эле, кадимкидей эле силер ушул Адахан Кимсанбаевичти азыр президенттик жумушка орнотуп, анан калган адамдар калып кеткендей. Достор, 120 депутаттык орун бар да. Эми биздин оюбузга койсого бир 50-60 болсо болот эле, бирок 120. Эмне себептен ошол 120нын жок дегенде 5-өө Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго, ушунун партиясына берүүгө татыксыз деп ойлойсуңар. Макул, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровда дагы адашуу болсун, башка болсун, кемчиликтери болсун, аны деле айтып келе жатабыз. Бирок кантип эле ушул биздин жүрөгүбүздөн ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров үчүн 5 орун, эмне Адахан Кимсанбаевич Мадумаров депутат болсо жаман беле, ачык сүйлөмөк, бардык нерсе чыныгы күрөш жүрмөк да. Ошонун эле катарында ошол силер сүйгөн бардык партияларды киргизе берелик. Мисалы үчүн Чоң Казактын адамдары келсин, Атамекендин адамдары келсин, Камчыбек Ташиевдин адамдары турсун ошол жерде. Ушундай бир башкача көз караштагы, патриоттуулук жүрөгүндө жалыны бар адамдар, ушул Токтогазиев сыяктуу, Чыңгыз Капаров сыяктуу жаштарыбыз, ушундай жаңы ошол шайлоо 120 адамдын жок дегенде 60-ы ушул биз жүрөгүбүз каалаган адамдар болуш керек да. Андан кийин эле мен мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду айтып койсом эле, жалгыз эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ошол жерге бара тургандай мамиле болуп жатат да. Жок достор, ал жерде 120 адам бар. Күрөштүн биринчи этабы, мисалы үчүн мен өзүмдүн ушул азыр мен пиар кылып жаткан адамды ошол жака биринчи максат киргизиш, ошол дарбазасынан өткөрүп киргизип, андан кийин экинчи максимум азыр минимум киргизели. Мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевичтин тарапташтары айта кете турган нерсе. Андан кийин программа максимум аны дагы турмуш көрсөтөр, алдыга дагы кандай өзгөрүүлөр болот, биздин аң сезимибизде турмушта кандай өзгөрүүлөр болот, муну жашоонун өзү көрсөтөт достор. Мына азыр ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнө, жаштарга, айрыкча жалындуу жаштар, мага көптөгөн адамдар телефондорумду сурап, сүйлөшөлү деп, кээ бирлери менен мына ушул кезге чейин мен азыр тыгыз байланышта турамын. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азаматсыңар, ушул темпиңерден жазбагыла. Албетте ушул Бүтүн Кыргызстандын жигиттери, кыздары, жаштары биз ишенишибиз керек. Сөзсүз түрдө өзүбүздө ишеним болуш керек. Өзүңдө ишеним болгондо башка бирөөгө дагы сен өз оюңду айта аласың, ошонун жүрөгүн ачып кире аласың. Достор, мен мына угуп жатам азыр башка ошол партиялар аракет кылышып, айылдарда уже кыймылдарын башташыптыр. Биз дагы эми карап турбай, жок дегенде бир 2 адамды көндүрсөк, мен мына MLM компаниялардан адамдар кантип иштешип жаткандыктарын көрүп жатам. Бул жерде деле шайлоо компаниясы, адамдардын, мамлекеттин тагдыры чечилип жаткан учурда биз активдүү түрдө
Biz mintip internetten süylөгөнүбүз başka, ал эми ымала кылып баягы азыркы кездеги сүйлөгөндөрдү онлайн деп коет экен, мындай интернет менен сүйлөгөн, офлайн деп коет экен, жекеме жеке сүйлөгөн сөздөрдү. Биз ошондой офлайн маектешүүлөрдү көп өткөрүп, түшүндүрүп, туура көз карашыңарды сактагыла. Мына бул кезге чейин ушул партиялар ушинтип эле келе жатат. Эмне өзгөрүү болду? Чыныгы өзгөрүү болуш үчүн ушундай чыныгы жаштар турушубуз керек деп мындай чынын айтканда бүтүн Кыргызстан партиясын колдогон адамдар көп эле. Кээ бирөөлөр айтып жатат, ошол чет өлкөдөгү Россиядагы адамдар гана колдоп, ал эми Кыргызстандын ичинде колдогондор жок деп. Мен бирок антип айтпайт элем. Колдогондор барбы, жокпу, ар бирибиз ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун өзүнүн жеке персонасы үчүн күрөштү жүргүзүшүбүз керек. Анткени Адахан Кимсанбаевич ошол жерде партиянын атынан чыгып дебаттарга чыгат. Сөзсүз түрдө биз бул кишинин билимине, илимине, чынчылдыгына, акыйкатчылыгына ишеним бере алабыз. Ошол дебаттардан өтүп кете тургандыктарына биз команданы мыктап, тилекке каршы мына өзүңүздөр билип жатасыздар, биз жүрөгүбүздөн жакшы көргөн адамдарыбыз бар эле. Бирин-экин ааламдан өтүп кетишти. Биз ушул биздин партия менен барат дегенде жүрөгүбүздө ысык бир ишенимдер бар эле да. Бирок Кыргыз эли абдан түшүнүктүү эл. Жалпы элдин атынан мен сүйлөбөйүн. Албетте силер башка партияны колдогондор, мамлекеттик партияларды колдогондор дагы бар. Ал эми ушул бүтүн Кыргызстан партиясы жөнүндө айта турган болсом, бекем туралык бүтүн болгондон кийин бүтүн болуп, ушул ишеним менен, зор ишеним менен алдыга көздөй кадам шилтейлик. Мына мисалы достор айта кетейин, ар кандай информациялык, мен мисалы үчүн азыр мен пиар менеджерлик ишти алып барам деп жатам. Мен эч качан башка бирөөлөрдүн кемчилигин айтып, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деген чорный пиар деп коет. Ошондой методикаларды колдонбоймун. Мен ушул өз лидерибизди, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун жакшы жактарын гана айтуу менен, башка кандидаттардын дагы жакшы жактарын айтуу менен, ушундай башкача бир акыйкат жол менен, бул динде деле айтып коет экен, кыйбат деп коет экен, бирөөнүн жамандыгын айткан. Биз кыйбат кылбай, ушул өзүбүздүн адамдарды жакшы жактарын айтып, жакшы жолдорду табуу кетүүгө, өзүбүздү өзгөртүүгө ушундай жактарга мен үндөп кетемин. Урматтуу достор, албетте жеңиш биз тарабында болот, сөзсүз түрдө бул жолу ийгиликке жетебиз. Анткени биз бул жолу чоң ишенимдер менен бара жатабыз. Саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.